Эмне үчүн бала тең туштары менен дос боло албайт? Бала көпчүлүктө, социалдык чөйрөдө же классташтар ичинде тил табыша албаганы үй бүлөдөгү салттык абалына жана баланын жеке өзүнүн тажрыйбасына жараша көйгөй жаралышы мүмкүн. Маселен, өтө дин карманган, диндар үй бүлөдө өскөн бала кадимки мектепте же дин карманбаган балдар арасында өзгөчө өспүрүм курагында тил табышып мамиле кылуудан кыйналат. Бала чөйрөсүн өзгөрткөндөн улам адаптация боло албай, тең туштары менен мамиле кылуудан кыйналат. Мисалы, мектеп алмаштырганда, жер которуп, башка класска жылдырганда да жат чөйрөдө бат тил табышып өнүкө албайт. Балаңызга эмне үчүн тең туштары менен жүргөн кызыксыз? Кызыгуу бул баары биргеликте бир максатка тил табышуу аркылуу аракет жасоо. Бул нерсе бала кезден эле байкалып, ажырым пайда болот. Мисалы, кээ бир балдарга фантастикалык кино, китептер кызык болсо, кээ бирине оюндар, блогерлер, сериалдар кызык. Эмне үчүн балага тең туштары эмес, кичине балдар менен жүргөн кызык? Эгерде өспүрүм өз тең туштары менен тил табыша албай, классташтары менен конфликтке барса, өзүнүн кичине балдар менен мамиле кылып, өз баасын, самооценкасын көтөрүп, эптеп баш какалаганга аракет кылат. Кичине балдар менен мамиле кылууда кандай кызыкчылык бар? Анткени кичинерээк балдар чоң балага кайшы айтпайт, сын айтпайт. Бул нерсе чоң балага жагат да. Эгер конфликт болгон кезде да күчү кичине баладан көп болот же тең болот. Эгерде балаңыз кичине балдар менен достошсо, ата-эне катары эмне кылышыңыз керек? Балаңызга тең туштары менен жакшы мамиледе болууга аракет кылышын айтышыңыз керек. Ал үчүн мамилени жаңыдан баштап, мүмкүн болсо башка мектепке которулуп, же бала өзү кызыккан кружок, курс, клубка барып, мамиле кылуу жолун жаңыдан өздөштүрсө оңоюраак болот. Бирок баланын самооценкасы боюнча психологдон кеңеш алганыңыз жакшы. Өспүрүмдөр үчүн атайын психологиялык сабактарым да балаңызга жардам бере алат. Ал эми кээ бир өспүрүм балдарга эмне үчүн тең туштарынан чоң балдар же чоң адам менен мамиле кылуу кызык? Кээде өспүрүм бала чоң балдар же чоң адам менен мамиле кылууга өзү кызыгып аракеттенет, өзү теңдүүлөр ага кызыксыз болот. Анткени чоң балдар же чоң адамдар көптү билет жана колунан да келет. Чоң бала менен мамиле кылып, анын насааты менен аракет жасоо өспүрүмдөр үчүн сыймык. Чоң балдар же чоң адамдар өспүрүмдөр үчүн тизгинди баштоочу модель сыяктуу. Эгерде өспүрүм өзүнө жаккан чоң адамды кездештирсе, ал чоң адам өспүрүмгө көңүл бөлгөн болсо, өспүрүм буга аябай өзүн бактылуу сезип кубанат. Эгерде өспүрүм ата-энеси менен мамиле кыла албаса же жетим болгон болсо, бала үчүн чоң адам ага ата-энелик да функция аткарып, баланын жашоосуна колдоо бере баштагандай сезилет. Эгерде өспүрүм чоң адам же чоң бала менен мамиле кылса, ата-эне эмне кылышы керек? Ата-энелер баласынын чоң адам же чоң балдар менен достошконуна жаш жагынан тең эмес деп, баланын ой жүгүртүүсүнө коркунучтуу деп ойлошот. Андыктан балаңыздын чоң адамы же чоң досу менен таанышып, анын кандай адам, кандай максатта мамиле кылып жаткандыгын билиңиз. Негизинен чоң адам же чоң бала болсо деле, алар сүйлөшкөн тема, жалпы кызыкчылыктары дал келгенден улам мамиле пайда болгон болот. Учурдун интернет балдары тренингинде телефонду пайдалуу колдонуу, өзүнө болгон ишеним жана самооценкасын көтөрүү, мамиле кылуу, достошуу, билимдин баалуулугун түшүнүү, коркуулардан арылуу, өзүн коргонуу деген темаларда психологиялык сабактар болмокчу. Эгерде сиздин балаңызда телефонго көз карандылык, өзүнө болгон ишеним жок болгон болсо, мамиле кылуудан кыйналып жаткан болсо, билимдин баалуулугун билбей, мектепке баргысы келбесе, жаман баадан, жаман сындан, уят болуудан коркуп, өзүн коргоно албаса, анда комментарийге номериңизди калтырыңыз.